күнөөсү жок ушу түрмөдө отурганга эл катары меңдаш ол үчүн аябай кайгырам. Биздин Садыр Жапаров агабыз бейкүнөө жерден ошол абакта отурганын бардык кыргыз эли жакшы билет. Тез арада бошотуп коюуну талап кылам. Садыр Жапаровду бошотушка убакыт жетти. Садыр Жапаровду актап боштондукка чыгарып берсеңиз. Садыр Жапаровду ушу актап беришиңизди жалпы кыргыз эли суранып келет эле. Бошотуп берүүңүздү суранабыз. Актап берүүңүздү суранабыз. Очень вас просим, обратите на это внимание. Бүттүн кыргыз эли суранып атат сизден. Абдан толук ишенип кетет элек, суранат элек. Тез арада бошотушуңузду суранат элек. Кемпир экөөбүз бирдей суранат элек. Бул имарат абакта жаткан Садыр Жапаровду колдоо боюнча түзүлгөн. Элдик штабтын Жалал-Абад шаарындагы бөлүмү. Достук кичи районунда жайгашкан бул түйүнгө күн сайын жүздөгөн жарандар келип, чогултулуп жаткан кол топтоого кол тамгасын коюп кетишүүдө. Кудайга шүгүр, элдер абдан катуу колдоп атышат. Күнүгө 100дөн, 150ден адам келет. Өздөрү издеп келет. Керек болсо биздин телефонду алып урушат алар. Каякта жүрөсүңөр? Биз 7 жолу көчтүк да. Ошого эл башы айланып калды, аяка жүгүрүп, бияка жүгүрүп. Колдоо көрсөтүп жаткандардын басымдуу бөлүгү албетте катардагы карапайым жарандар экени айтылат. Мамлекеттик кызматтагылардан айрымдары гана болбосо, негизинен абал ушундай. Ачыгын айтыш керек да, мамлекеттик кызматтагылар коркут экен да. Кокуй мен кызматыман айрылып калам деп. Основной карапайым адамдар. Анан анча-мынча бар. Мен мамлекеттик менен керек болсо тең айтышам дегендер бар. Баягы жүрөгү ачышып, жан ачкандар бар да. Штаб ачылгандан бери бир нече жолу орун которууга мажбур болушкан. Күч органдарынын өкүлдөрү менен да алгач түшүнбөөчүлүктөр орун алганы ачыкталат. Бирок азыр эми эч кандай тоскоолдуктар жок. Жаштыра турган эч нерсе жок. Кааласаңар келип текшерип, кааласаңар күндө биз менен кошо отургула. Биз эч кимди эчтеке деп үндөгөнүбүз жок. Элдин эле ушу колун эле топтоп бийликке жеткирүү деп биз деле баарын ачык, айкын көрсөттүк. Азыр алар деле түшүнүмө мамиле кылып калышты. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында иш алып барып жаткан кол чогултуучулардын негизги бир гана максаты Садыр Жапаровду эркиндикке чыгаруу. Штаб өкүлдөрүнүн айтымында бийлик кооптоно турган мыйзамсыз аракеттерге барууну көздөгөн эч ким жок. Андай неме жок, бир законду бузуп бир нерсе кылып берелик же тигиндей мындай жок. Бизде ушул элдин эле талабын бийликке жеткирүү, ушу элдин колун топтоп бийликке өткөрүп берүү эле, башка эч кандай бизде андай нерсе жок. Бардыгын эле ачык эле айтып атабыз. Мына көчөгө чыгып деле топтоп атабыз. Мына машина зарыларга барып атабыз. Ачык эле бар эле. Мына кол коюп бере аласыз. Кол коюп берем десе алабыз. Кол мындай тааныбайм же бир нерсе десе унчукпай эле кетип атабыз. Бу жерде заставить этмей жок, суранмай жок. Чтобы ар бир кыргыз ойлонуш керек да, бүгүн кандай акыбал болуп атат. Мамлекеттин экономикасы каяка кетип атат. Садыр Жапаровдун абакка кесилишин Кумтөр алтын кенине байланыштыргандар басымдуу. Эгер 2012-жылы Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровдор массалык тынчтык акцияларын өткөрбөгөндө, кыргыз эли Кумтөргө маани деле бербеши мүмкүн болчу. Бийлик болсо элден жашыруун шартта өз билген саясатын уланта бермек дегендер четтен чыгат. Мен келип сүйлөрдүн алдында бул жигит айтып атат. Бизге $10.000 предлагать этти дейт. Кумтөрдү мактап, Жапаровду тескерисинче жамандап чыгып бергиле, биз силерге $10.000 беребиз деп айтты дейт. Мына бийликтин жүзү. Бүгүнкү бийликтин жүзү. Кумтөрдүн адвокаты болуп, Кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү. Биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Ошондон мен айтар элем, көп сөз айта берип, бири-бирибиздин башыбызды оорута бербестен, биз бүгүнкү күндө саясатты, бүгүнкү күндөгү мамлекеттик түзүлүштү, бийлик орундарын өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо гана өзгөртүү болот. Туугандар.
Кумтөргө байланыштуу ал аракеттери үчүн Ата Журт партиясынын лидери менен кошо Садыр Жапаров жана бир катар жарандар камакка алынганы да белгилүү. Кийинчерээк Кумтөр элге кайтарылсын дегендер абактан бошотулуп, аларды ооздуктоонун башка жолдору изделген. Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында кайрадан камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Мыйзамда кандай болсо ошондой болуп кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Мен да нааразычылык. Деген менен бийлик алмашкандан бери башка бир катар абактагы же кылмыш иши козголгон саясатчыларга карата ар кандай өңүттөгү жеңилдиктер берилди. Соттор болсо негедир Жапаровка мунапыс колдонууну каалабай турушат. Бизге деле түшүнүксүз да, эмне себептен аны кармап отурушат, эмне себептен ошо элдерге берилген мунапыстар алга берилбей, соттор тарабынан эле кайра камакта калтырылып атат. Бизге караңгы карапайым элге такыр эле караңгы бардыгы эле келип сурап атышат. Эмне себептен чыгарбай атат? Эми себеби эмне себеп делечи? Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.